Ömürдүн маңызы, турмуштун философиясы. Жашоонун табышмагын табам деп кирпик какпай түн күзөткөн ар бир саат, ар бир мүнөт обон кубалап кайрык издеген Калмурат үчүн аялуу ыйык дүйнөдө. Ал ошол ыйыктыктардан тазарчу, ыйыктыкка таазим этчү. Далай убактысын акындардын бермет саптарына үңүлүп, анан көөдөңгө жирелген кыялдар аркылуу кулагына жаңырган, жүрөктүн түпкүрүндө түнөп, мынакей, мына эми сызылып чыгып, сыбызгыган авазга айланаарына дилинде бекем ишенчү. Калмурат кайбирде жан адам жок ээн жерге барып комузунун кулагын толгой, кылдарын манжаларынын учтары менен бир кайрып алып, саамга түнөрүп олтуруп калат да, анан эсин жыйып болуп, кечээ эле ага бир улуу күч канат күүлөтүп, бир керемет кайрыктарды ыроологонун эстей калып, ошол обомду аягына чыгарам деп убайым тартып, ой артынан ой чубап олтурганды адатка айландырды. Мындай убакта эч ким менен баарлашкысы да келбей бөлмөгө бекинип алып, курдаштары сабакка жөнөгөн соң окууга көңүлү чаппай обон издегени да дал ушундан. Студенттик жылдарынын эң алгачкы күндөрүндө капилеттен кабылган аруу дүйнөсү, аяр тутуп азбектеген ыйык махабаты аны мына дал ушул абалга жеткирди. Аруулуктан агарып, аруулукка таазим этип, аруу сезимден эч кимдикине окшошо бербеген аваз издегени үчүн ичинен астейдил канагат кылып, дагы мындан бийик, мындан да ыйык кайрыктарды жаратуун абзел деп көшөрүп иштеди. Муса баш болгон улуу өнөрпоздорду кыргызга берген акталаанын ичинен кылымда бир келчү мындай талант эртеби кечпи чыкпай коймок эмес. Менимче мына Элмирбек Иманалиев, Калмурат Рыскуловдор ушулар ошол атай Мусалар түптөп кеткен кыргыз обонунун мектебинин акыркы бүтүрүүчүлөрү болду го деп ойлойм да. 20-чы кылымдын этекченинде заман оош кыйыш болуп эл тукулжурап турган чакта обончулук касиетти Калмураттын маңдайына жазган экен. Ал ошол ыйыктыктарга умтулгандын ордуна жеңил желпи кайрыктар калкты каратаандай каптаган кезде көгөрүп олтуруп, көңүлдү гүлдөткөн аван издей берди. Айланасындагылардын айрым бирлери анын жараткан кайрыктарына арбалса, кудуңдап сүйүнүп, көпчүлүк маани бербей кайдыгер караса, көөнү ооруп түтпөй кетчү. Мындай касиет ага кайдан келди? Кандайча Калмурат обон издеп, кайрык издеп каржала иштеди. Ага эмне тынчтык бербеди? Көрсө, мунун сыры тереңде. Баба населинен ооп олтуруп, алардан энчиленип келип, уңгудан уланган улуулук тура. Болбосо ал кыргызды кыйратчу бороонго туруштук берип, көкүрөгүн окко тосо, улуулукка умтулсаңар боло деп сай сөөгү сыздап, тереңдикти издеп, элим ушул мен чыгарган ырлардан жашарып, чыгармаларымдан омоктуу ой чубап, уңгуга кайтып барсаңар боло деп зээнге иткени бекеринен эмес тура. Улуу атамекендик согушка чейин өнөрү менен элди таңдантып, 1939 жылдагы Москвада өткөн декадага барып катышып келип, филармонияда иштеп жүрүп кан майданга жөнөп колунан жаракат алып, Акталаага кайткан кадимки Калмурат Нурдөөлөтов Калмурат Рыскуловдун бир тууган чоң тайкеси. Чоң апасы Сабырдын бир тууган агасы. Сабыр чоң апа эл ичинде кошок кошуп, жамактап, ырдап, жомок сөздөн кеп салган мыкты аял зат эле. Дал ошол Калмурат 1974 жылдын 18 октябрында бир түп байтеректин түбүндө жарыкка келгенде, атасы Бекжанаалы менен апасы Кубул Ымыркайга байтерек деп ат коёрдо. Сабыр чоң апа бир тууганы Калмурат Нурдөөлөтовдой улуу өнөрпоз болсун деп Ымыркайга Калмурат деген ысымый карат. Ал эми атасы Бекжанаалыда комуз чертип, дастандарды айткан өнөрпоз болчу. Мамлекеттик автоинспекциянын кызматкери Бекжанаалы кырсык басып, бу жашоо менен кош айтышканда энеси Кубул 4 баланы кучактап, төркүнү Жаңы Тилекке көчтү. Жаңы Тилектен Калмурат дүйнөнү тааныды. Айланасын курчаган тоолорго сууга артып, сай ылдый аккан сууну көрүп, сууга артты. Табиятка кулдук урду. Калмурат кичинекей кезинде эле музыкага, комузга ашыктуу болуп өстү. Комузга кызыгып, Нурбектен үйрөнүп атканын көрүп, анан апабыз айылдын райондун
борборунда универмактын төр жагында комуз сатылчу эле, ошол жерден комуз алып берди. Анан Ала тоо Таңшет деген китепти барактап олтурчу эле. Анан Бактыгүл эже ушул Ала тоо Таңшет деген китептин ичинде эле канча ыр бар, мындан кийин дагы канча ыр чыгат деп мага келди. Анан ошондо эле башталган экен ырга деген ышыгы. Жаңы тилектеги тайларынын колунда чоңойгон Калмурат мектеп босогосун аттаган жылдарда бир тууган бөлөсү Нурбектен комуз кармаганды үйрөндү. Экөөбүз тең тушта эле чоңоюп калдык. Байке, бул комуздон кантип эле ушундай үндөр чыга берет деп анан кызыгып, абдан мен ойноп атсам келип кызыгып кармалап кана чертип көрөлчү, мен деле кармасам болобу деген сыяктуу кызыгуулары болду. Комуздун бул жактан мен басып берем, Калмурат жаныма отуруп биян ойнойт да. Байке болуп атат деп ушунчалык кызыгып өзү. Анан ушу кол менен карап туруп өтө зирек бир нерсени тез кабыл алган болот. Ошол комузду менден улам талаша качып, бирок күйлөгөндү билбейт. Комуздун кулагын чыңырта бурап алып, айда даңгыла чертип берген күндөрү болгон. Ошентип атып үйрөнүп кетти комузду. Алакандай айыл Калмуратты Калмурат кылып жаратты. Калмурат болсо мектепте окуп жүргөндө аябай зирек окуучу болчу, адай ийримдерге катышчу. Анан өзү болсо ушунчалык мындай классташтар менен сый мамиледе болуп, уюштургуч, жанагындай райондук, областтык, республикалык олимпиадаларга чейин барып катышып, өзүнүн чыгармачылык баягы немеси ошол мектеп жашынан эле ойгонгон да мунуку. Кичинесинен айланага терең баам салып, зирек өскөн Калмурат мектептеги ар бир иш-чараларда колуна комуз кармап ыр-ырдады. Китеп дүйнөсүн аралап, сөздү кадырлады. Калмурат классташым өзү окуп жүргөндө эле ошол чыгармачыл адам болчу да. Уюштургуч классташтарды, кыздарыбызды бирге. Анан өзү да ошол ырга жакын инсан болчу. Ошо классташтарыбызды чогуу алып ырдап, ошо кезде эле комузду үйрөнүп, комуз менен бирге бистерди атып, чогуу бирге жакшы күндөрдү өткөздүк. 5 класс убагында бир бизге шаардан университетти бүтүп эжекелерибиз келди. Ошолор келип бизге комуз ийримин киргизип, ошол жерде классташтарым Өмүрбек, Калмурат, мен баарыбыз бул райондун центрине бирден комуз алдырып, комуз ийримине катышып, баягы комузду биртке кылдыратып эме кылдык, бирок бизден чыккан жок. Калмураттын ага чейин чымыны бар болчу, бираз баягы бүпүлдөп кээде туруп, өзүнүн бир чымындары бар болчу, бүпүлдөп бир манасты кыйкырып айтып. Ери жетип мектепти аяктаган кезде колума калем кармаган жазуучу же журналист болсом деп кыялданды. Дал ошол үчүн ал университеттин кыргыз филологиясы факультетиндеги журналистика бөлүмүнө тапшырды. Анан махаббатым чолпон жылдыздай, көз талдырат көркөм кундуздай, көргөн сайын көнүм арбалып, адатым бар иштени. күтүүсүз жерден ал олонгон өрткө кабылып, ал акыры күчөп олтуруп обончуга айланды. Ашыгылыкка кулду курду. О анда көктөм эле, көктөм эле, жан эле, жаз жамгыры төккөн эле. Негизи мен өкүнбөйм ушу Калмураттай болгон инсан менен чыгармачылыкта иштешип калганыма. Себеби бул өтө терең ойлонгон, өтө масштабтуу обондорду жазган биздин кыргыздын чоң обончусу катары кыргыздын жана биздин элесибизде кала бермекчи деп айткым келет. Мен буларды 94-жылы чыгаргам. Буларды мен элге тарап кетет деп ойлогон эмесмин. Өзүм үчүн эле чыгаргам. Анан бир 5-6 жылдай достор ырдап жүрдү. Андан кийин бирөөлөр жакшы дегенден анан Кенже Кубатова деген ырчыбызга берсем, ал алып чыкты. Анан элдерге жагып кетти. Андан салым ырдап чыкты. Бул ырдын чыгыш себеби ушундай. Мен биринчи жолу Сооронбай Агайдын бийик капар жүргөн кезимде бийик айда салдың сезимге деген ырды чыгаргам. Бул көктөм эле деген мен экинчи чыгарган ырым да. Анан
мен тиги обончулукка болгон жолумду ушу Сооронбай агай ачты десем болот да. Булар ушу 94-жылы жазында ушундай бир жакшы себептер менен чыкканда, жакшы деп да айтсак болот, жаман деп да айтсак болот да. Мисалы сүйлөшкөн кызымды ошол жылы өзүнүн бир тууган карын бөлөсүнө эле алып берип коюшкан да. Анан ошол кыз ошо 6-мартта кеткен. Анан кийин мен ушу март эмес, где-то май айларында чыгаргам буларды. Ошол күндөрдү эстеп жүрүш үчүнбү же ошондогу бир кусалыктар үчүнбү ушундай бир сонун болуп кайрыкка түшүп калган да. Турмуштун соккусуна эчен ирет кабылган Калмурат майышпады. Сүйгөнүн колдон жулдуру ийген неме улам бир обондун артынан бирин жаратты. Ашык болдум сулуу кыз, айлагыла көр. Күйүп барам махабаттын аптабына мен, ай аптабына мен. Арасын айтайын, мен анын комузду чертип ырдаганына ашык болдум. Мындай жан дүйнөсү биягынан бир эхо жаңырык чыгып аткандай өзү оркестр болуп ырдайт эле да. Анан мен айттым, ай Калмурат, сендей талантты кыргыз эли көрүш керек. Чындыгында мындай төгүлгөн таланттар жок. Кылым тогошкон ошол 2000-жылдардын баш ченинде менин жараткан чыгармаларымды элге таанымал ырчы аткаруучулар аткарса деп дегдеди. Замандын оорчулугуна кайдыгерлик каптаган көрүнүштү көрүп көңүлү ооруду, кабыргасы кайышты. Буга чейин турмуштан далай ирет муш жеген Калмурат өзү жараткан ырларынын тагдырын ойлоп катуу кейди. Бирде жылт деп үмүт оту жанса, бирде үмүтү өчүп мөгдөдү. Буга чейин обончулукка 12 жылдык өмүрүн арнап келген болсо, эми Калмурат Рыскулов акыркы 5-6 ай мезгилде жараткан кайрыктарынын бардыгына көңүлү толбой, бул обондорум эмнегедир обонго окшошпойт деп, жалпы массага эмне себептен ашкере жеңил кайрык бат жугат деп түтпөдү. Мен жараткан кайрыктардан адамдар ак менен караны ажыратса, а махабат отуна кабылган жандар ырларымдан ырахат алса, көңүлүнө көктөм орноп, бүчүр байласа деп тиледи. Салима Балтаева эжекебиз ушу жана көктөм эле деген ырын обонун жаратып ырдап чыкканда ошондо телевидениядан ушу угуп, ушу жан дүйнөмө аябай жагып, ушуларчы эмнегедирчи жаш болсом дагы анан ал кезде телефон, интернет жок экен, телевизордон жаза албай жүрсөм, бир күнү Калмурат үйгө келип калды, жеңе деп. Анан Калмуратка жолугуп, Калмурат ушулар сеники турбайбы, мен аябай жакты ушуну жазып берчи десем, ошол жерден келе жеңе деп туруп эле баракты алып туруп ошол жерден аябай жашнакай кылып жазып берди, аккуратный числосун колун коюп, ушундай кол жазмасы да ушундай жашнакай аккуратный экен. Карап көрсөм аябай таланттуу, ырдаган, ырчы, ал бир эле өзүнүн обондорун чыгарып да жүрүп, андан башка жакшы аткаруучу болчу. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын, ошо Муса Баетовдун ырларын укмуш, өзүндөй кылып аткарат эле. Бир кезде уңгудан уланган уул, а балким дал ошол акыркы саатта өзү чыгарган чечимин оңдуу көрүп, мен болгон күчүмдү жумшадым. Эми сан кылымды карыткан элим эс тутуму тунук болуп өзөккө кайтаар. А мындай чалкеш заманга туруштук берүүгө кудурет да калбай барат. Анын үстүнө чыгармачылык угут биротоло түгөндүбү деп өзүнө өзү суроо салып чоочулай, анан андай обон жарата албай калгандан көрө көөнө рухка таазим этип уңгуга кайтам деп бүтүм чыгарды. Мени Калмурат байкемдин көп жакшы жактарын мен окууну бүткөндөн кийин шаарга барганда өзүнүн алган билими менен көп нерсени үйрөттү десем болот да. Чындыгында Калмурат байкемдин азыркыга чейинки, азыркы күнгө чейинки көз алдымда элестелип турат. Бул адамдын жакшы жактары өтө көп болчу. Бирөөгө бир нерсени эң биринчи үйрөткөн мага немеси, бирөөгө эч качан калп айтпадагы туура эмес сүйлөө. Чынчылдыкты бетке айтканга аракет кылыш керек. Адам баласы бетке айткан сөзү бул чынчылдыкка жатат. Чын туура жүрсөң, жолуңдан адашпайсың деген жакшы нерселерди айтчу эле да. Буга обон чыгат деп деле ойлогон эмесмин. Бирок Калмурат ошондой түшүнүү менен мамиле жасаган экен, ошону
жанагы сөздөрдүн касиетин баалап, ошону жанагындай кайрыктарга дагы экинчи өмүр берген экен. Даңк чыгармачыл адамдардын кай бирине эрте келет, кай бирине кеч. Кайсы бирине көз өткөн соң келип, мейкин талааны жарып, ак карлуу ала тоо койунун аралап, кээде алыскы чектерге тарап, көз жоосун алган жапжашыл жаратылыш койнунда абаны жара сызып учуп, угарманы уламдан улам арбып, ысымы ыйык тутулат. Даңкы даңкан салат. Калмураттын тагдыры мына дал ошол акыркысына туш келди. Элин сүйүп, элинин келечеги тууралуу түйшөлгөн, биз билген, кезинде биз анчейин баамдабай, барыктай да албай калган Калмурат Рыскуловдун таржымагы, сыягы дал ушундай. Ыргагы жүрөк толкутуп, ырдашат ырын ырчылар. Кылымга калар кайрыктар кыйылган менен ырчынар, ырдашат ырын ырчылар. Арбаңыздар арнамызды калка кылып, сөздү кадырлап, көөдөндөгү сырын ырга айтканды сүйгөн ак калпак кыргыз элим. Байлык деп байыртан карай ыр көөнө түшүнгөн, сөздү кадырлап сөздү бийик койгон, көрөнгөсүн кайрыктар менен толтуруп, арзуусун ырында айткан кадырман кыргыз калкым. 30-ында бу жашоонун ак карасын айра таанып туруп, ошол 30 жашка чейинки чыгармачылыгынын 12 жылын гана обон чыгаруу жаатына арнаган. Эгер көзү тирүү болгондо Калмурат агабыз бар болгону 50 гана жашка толмок экен. Улуттук колоритти сактап, көзү өткөн 20 жыл аралыгынан бери ушул күнгө чейин баасы баркы бийиктеп, ала тоо койнунда чыгармалары улам жаңырып, күйөрмандарынын саны улам арбып бараткан. Обончу жана аткаруучу Калмурат Рыскуловдун 50 жылдык чыгармачылык эскерүү кечесине кош келиңиздер. Урматтуу ыр күйөрмандары, кечебиздин ардактуу коноктору, Калмурат агайыбыздын 50 жылдык юбилейине арналган эскерүү кечебизди ачып берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Акын Мирлан Самыйкожону, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Тагаев Марат Төлөмүшевичти чакырабыз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин алдындагы Улуттук маданий борбордун директору Бегимкулов Ильязбек Бегимкуловичти жана Ак талаанын аксакалдары Кыргыз Республикасынын эл акыны Өмүрбек Дөөлөев агайыбызды, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмер Карыпбек Асанов агайыбызды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Малабек Токтоболотов агайыбыз, сиз дагы келиңиз. Таланттын өлбөстүгүн, таланттын түбөлүктүүлүгүн, таланттын эл менен качан болсо да жашап калаарлыгынын бул чоң күбөсү осы юпасы катары айтылып келет. Касиеттүү Ак талаанын Шырдакбек хан Ордолу журтундагы Тайлак Баатыр жердеген, Ак мөөр жердеген атактуу жарыкточ тулпар дүйнөнү дүңгүрөткөн чыккан ушул Ак тала жергесинин кулуну касиеттүү бир өзүнчө талантка, түбөлүктүү талантка ээ болгон биздин уулубуз бүгүн ушул 50 жашка чыгып отурат. Канча жыл болсо дагы өлбөстүгүнүн жашы улам усара берерлигинин бир далили болуп отурат. Мында айтып кетүүчү нерсе илме кайып нерсе бар да. Ал Калмураттын, атактуу Калмураттын айылы Ак кыяда туулуп, бир туугантай акеси Калмураттын атынан атынын коюлушу, ошол Калмурат аты менен жашап калышы, Ак талаанын эки Калмураты бир чоң талант дүйнөсүндө
жанып турушу, мектептеги учурунан ыр жазышы, комустун үйрөнүп күү чертиши, өмүрүнүн көнөрбөс ырга күүгө айланып калышы. Ушунун баарысы бир Кудайдан болгон бир илме гайып нерсе экендигин, анын түбөлүктүү касиетинин ырларында, талантында бар экендигинин бир далили. Табиятында чоң тагдырга ээ болуп, тагдыры менен талантын бышырып, арман, жан дүйнөсүндө күйүт, көксө, эңсө, сүйүү, үмүт доолдоп күйүп турган, толуп ташып турган, ал көөдөнүнө муштумдай жүрөгүнө батпай калган, ыйлаган, бостогон, сыздаган огондорду миң кайрыктуу дарыядай ааламга чыгарган. Ал музыка деңизине куюп турарын билбесе да, таланты аны канат болуп учуруп, ошол түбөлүктүү, өлбөс талант деңизине кулактан кирип бойдалып, алып учуп жөнөгөн. Күн түн дебей, дене бойго муң төшөп, какшанып, бир басылбай боорун жеп, жанын жеп, ыйлаган наристедей ырларына өмүр тилеп, келечек түбөлүктүүлүк тилеп, комусун кучактаган бойдон, обону ырлары менен кошо сыздаган бойдон жанын садага чапкан. Садагасы ел, Кудай, эгем тарабынан кабыл болду. Миң кайрыктуу ырлары ел көңүлүн сугарып, кылымдарга жашап калды. Ошол наристедей ыйлап сыздаган бостогон огондору дали ошондой абалда түбөлүк Калмыратты жоктоп, ыйлашып, анын өмүрүнө айланып жашап калышты. Бул чоң таланттын элдик биз күбө болгон бактысы. Дагы бир нерсе, чыныгы достук, досу көз жумкандан кийин даана билинерин Калмыраттын тагдыры тастыктап койду. Тирүүсүндө акыл ачылбаган, купуя, жердин жети катмарында катылып жаткан сейреккендей ырларынын түбөлүктүүлүгүн анда түкшүмөлдөп, билип билбесе да, Калмырат дүйнө салаар самат анын кыргыз эли үчүн жанар тоодой, илеби кайтпас талант экенин күйүп бышып армандап, кан какшап, достору кан жаны менен түшүнүштү. Калмыратты эл көзүнчө тирилтип алышты. Улутубуздун бир улуу талантын кайра жаратып чыгышты. Досторуна миң мертебе ыраазылык айтабыз. Талант өлбөй деген сөз Калмыратка эң эле туура келет. Анын таланты өмүрү күшүнтүп, улам мескил өткөн сайын жүрөктөн жүрөккө, дилден дилге өтүп, усара берет. Калмыраттын жалгыз башынан ашкан бул талант бактысы эл жерибизге, баарыбызга кут болсун. Кыргыз өлкөсүнө кут болсун. Рахмат. Бул талант, өнөр, көркөм өнөр деген өлбөй турган нерсе экен. Ар кандай кесип бар. Ошолордун ичинен ушу өнөр баккан адамдардын аты түбөлүктүү калат экен. Калгандарыбыздыкы болсо канчалык жер казып иштеп, далай ойдон коруп тоонтон курсак дагы биздин атыбыз артыбызда калбайт. Ошон үчүн мына бүгүн өнөрдү баалап, ушу Калмырат уулубузду барктап, сыйлап, ошону чыгарган обондорун эстеп, мына ушу Калмыраттын жолдоштору ушу бүгүн ушул кечени уюштуруп аткан экен, биз ыраазычылык айтабыз. Мен ойлойм, ошо 90-жылдардын башында ушу Калмырат менен чогуу окуган бир өзүнчө бир таланттуу жаштардын өзүнчө бир букети пайда болгонбу дейм. Калмыраттын аты түбөлүктүү болот. Мана жана Таякеси деген Нурдөөлөтов Калмырат аксакалды жалгыз ыры менен кыргыздын маданиятында калып атат да аты. Калмыраттын канчалаган обону оболоп, мынакей китеби чыгып атат бу жерде. Өзүнүн жашы кыска болгону менен өнөрүнүн жашы узун болуп отурат. Мынакей бүгүн момунча келген элдин баары жөн келген жок, ошо Калмыраттын өнөрүн, ошонун талантын сыйлап келип атат. Ушул жигиттерге чоң рахмат, өмүрлүү бактылуу болушун деп айтам. Рахмат. Бар болуңуз. О жерде залды көрүп мен аябай сүйүнүп отурам. Себеби дегенде 20 жыл мурун биз Калмыраттын анда көктөм эле деген кечесин ушул залда, ушундай элдин катышуусунда жанагы достору менен мен демөөрчү болуп, балдар мага кайрылып, ошондо концертин өткөргөнбүз. Концерттин өзү берген. Жана кино тасмадан көрдүңөр, ошо кино тасмадагы комуз менен микрофондо ырдап аткан, ошол тасмадан тартылып калган экен 20 жыл мурун. Бул Калмырат жанагы азыркы айтылган достору менен ошо Ырыспай, Данияр, Нурлан, Мирлан ушулар менен ээрчишип алып,
Şu akыркы жылдары şu men менен чынын айтканда мындай байланышы көп болду. Калмурат үйгө чейин барып жүрдү. Үйгө чейин барып, үйдө ырдап, комузун көтөрүп алып. Анан кийин ошо элден досторунан ошондо да ушу сунуш болду. Калмураттын бир концертин өткөрбөйлүбү, момунча оону бар экен, момунча ыры чыкты деп ырларын санын айтышып, бир топ, аябай көп. Болгондо да жүрөктү эскен, көңүлгө жакын, бүт белгилүү акындардын ырларына оон чыккан да. Анан кийин кантип эле өткөрбөйлү деп ошондо ушул театрда эскерүү кечесин өткөрдү керек, бирок өмүрү кыска экен, көп узабай ошол жыл эле күздө бул жарыктык менен кош айтышты. Эми Калмураттын ыры өзү көз өткөн менен ошол күндөн тирүү кезинде кандай болсо ошол кезден ушул күзгө чейин бүт ырчылар ырдап келатат. Урматтуу бүгүнкү Калмурат Рыскуловдун эскерүү кечесин уюштурган уюштуруучу топ бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени мына жаштар Калмурат Рыскуловду дагы билиши керек. Ал кишинин обондорун, ал кишинин ырларын бардыгы ырдап билишет, бирок анын автору ким экенин, ким жараткандыгын мүмкүн билбегендер бар. Андыктан мындай кеченин өтүп жатышы абдан маанилүү. Чындыгында биз таланттарга, чыгармачыл адамдарга тагдыр керек дейбиз, тагдыр жаратат дейбиз, бирок айрым учурда катаал тагдыр дагы ушинтип, тагдыр катаал болуп калган учурдагы болот тилекке каршы. Андыктан биз бул залкар обончубузду биле жүрүшүбүз керек. Мына жогоруда айткандай таланттар тобу менен келет деп, эгерде көзү тирүү болуп бүгүн 50 жашка чыкканда өзүнүн тең туштары менен бирге мына Рыспай Исаков манасчылардын эң алдыңкысы, Нурлан Калыбеков жазуучулар союзунун төрагасы болду, Данияр Исанов журналисттердин данасы. Дал ушундай абдан таланттуу, чыгармачыл, бирок абдан скромный адамдар менен тең туш болуп, бир муун болуп чыгышкан. Бирок тилекке каршы тагдыр, өмүр, жашоо ушундай болду. Бирок биз артында калган инилери, биз бул кишинин обондорун, ырларын билип, эскерип жана келечекке айта жүрүшүбүз керек. Рахмат. Бул ушул күнүбүз биринчиден сүйүнүч, экинчиден өкүнүч иш чарасы. Сүйүнүч дегеним кыргыз жигити ушунчалык деңгээлге чыгып, өзүнүн артынан тарых калтырып, жакшы композицияларды жаратыптыр. Ушул иш чараны өткөрүп аткан уюштуруучу, ушуга кайдыгер карабаган бир туугандары, достору ушуга чоң мен таазим этем. Бар болсун, үй бүлөсү бактылуу болсун. Анан куру келбей биздин улуттук маданий борбордун өзүбүздүн ардак грамотабыз бар эле. Уруксат берсеңиздер, ошону тапшырып коелу. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин 2023 жылдын 31 мартындагы номер 234 буйругу менен бекитилген улуттук маданий борборунун жобосуна ылайык буйрук кылам. Кыргыз Республикасынын маданиятына жана искусствосуна кошкон салымы үчүн улуттук маданий борборунун ардак грамотасы менен сыйлансын. Токмок шаарынын Насирдин Байтемиров атындагы маданият үйүнүн фольклор мугалими Турумбеков Урматбек Эсенбаевич, улуттук маданий борбордун директору Бегимкулов. Кыргыз Республикасынын маданиятын жана искусствосын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Рыскулова Бактыгүл Бекженалиевна сыйлансын. Калмурат Рыскулов агайыбыздын бир тууган эжеси. Колчаулар болсун. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу калайык, Калмураттын кайрыктарын угабыз деп келгенбиз. Демек, кайрыктарын угалы. Жакшы отуруңуздар. Анда урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор, Калмурат Рыскуловдун чыгармачылык кечесин баштоого уруксат этиңиздер. Коштошуу сөзү немец элинин улуу акыны Йоган Вольфганг Гетеники, которгон кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиев, обону Калмурат Рыскуловдуку, сахнада Узак Урматбеков. Ошо кезде жанга көп түйшүк
махабатта сүйкүн жолдагы ириндериң салкын өбүшүп кысылган сыйтараң колдагы коштошконум билгин көзүмдөн кош дегенге оозум бар чубу бир жөнөкөй жанмын өзүм мен бирок билер кадыр баргыңды бир жөнөкөй жанмын өзүм мен бирок билер кадыр баргыңды эми калдым гүлдүң үзүштөн түшүнүп кой мындан арыга а мен үчүн не чак күз түшкөн гүл учуру жаздын барыга коштошконум билгин көзүмдөн кош дегенге оозум бар чубу бир жөнөкөй жанмын өзүм мен бирок билер кадыр баргыңды бир жөнөкөй жанмын өзүм мен бирок билер кадыр баргыңды ириндериң арсар кыбырап таркабаган өңдөн аздагы кубандырчы өскөн гүл бурак эн талаада эрте жаздагы коштошконум билгин көзүмдөн кош дегенге оозум бар чубу бир жөнөкөй жанмын өзүм мен бирок билер кадыр баргыңды бир жөнөкөй жанмын өзүм мен бирок билер кадыр баргыңды бир жөнөкөй жанмын өзүм мен бирок билер кадыр баргыңды бир жөнөкөй жанмын өзүм мен бирок билер кадыр баргыңды Булутум сөзү Жолон Мамытовдуку, обону Калмурат Рыскуловдуку. Аткаруучулар Адилхан Жантемир жана Баяман Медетов. Кылгыякта Сүймөкул Жылдызбеков. Пүлпүлдөгөн шамалга самайыңды сылатып көк деңизди көркөлдөп кечип бара жатасың бир четинен дүйнөнүн чудаларын чубалтып бир четинен дүйнөнүн өтүп бара жатасың жерге турушкандыр күтүшүп келерин
Мындан 2 ай мурда тагыраагы 2024-жылдын 4-октябрында Нарын облусунун Актала районунун борбору Баетовто дал ушул Калмурат Рыскуловдун 50 жылдыгына карата атайын кароо сынак болуп өттү эле. Мына ошол кароо сынакты Калмурат агабыздын айылдаштары Урмат Турумбеков жана Мейман Үсөнбаев аттуу жигиттер уюштурган эле. Мына ошол кароо сынакта баш байге 1-орун Аттокур Жолдошбек уулуна ыйгарылган. Эмесе дал ушул сынактын жеңүүчүсү бүгүн ушул жерге келип олтурат. Сиздер жакшы кол чаап берсеңиздер, сахнада Аттокур Жолдошбек уулу. Махабатым сөзү сонун бүбү Жусубалиеваныкы, обону Калмурат Рыскуловдуку. Башкаларга барган билинбей, жүрсөң деле көптүн бириндей, жашоо берген өмүрү амага, жагымдуусуң жаздын гүлүндөй, эй гүлүндөй. Махабатым чолпон жылдыздай, көз талдырат көркүң кундуздай, көргөн сайын көнүм арбалыбай, адатым бар иштени, адатым бар ичтен бири сызмай, адатым бар ичтен бири сызмай. Абалымды сезери болсоңчу, кошум болуп колгогонсоңчу, көңүл үчүн мени бир жолу көз кырыңды салып койсоңчу, эй койсоңчу. Наристесиң чолпон жылдыздай, көз талдырат көркүң кундуздай, көргөн сайын көнүм арбалыбай, адатым бар иштени, адатым бар ичтен бири сызмай, адатым бар ичтен бири сызмай. Башкаларга баркың билинбей, жүрсөң деле көптүн бириндей, жашоо берген өмүрү амага, жагымдуусуң жаздын гүлүндөй, эй гүлүндөй. Махабатым чолпон жылдыздай, көз талдырат көркүң кундуздай, көргөн сайын көнүм арбалыбай, адатым бар иштени, адатым бар ичтен бири сызмай, адатым бар ичтен бири сызмай. Наристесиң чолпон жылдыздай, көз талдырат көркүң кундуздай, көргөн сайын көнүм арбалыбай, адатым бар ичтени, адатым бар ичтен бири сызмай, адатым бар ичтен бири сызмай. Адатым бар ичтен бири сызмай. Кайран күкүк, кайран мен. Сөзү Тургунбай Эргешевдики, обону Калмурат Рыскуловдуку. Сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эл сүйгөн ырчы Кенже Кубатова. Мен бөлмөдө жалгыз жатам ырбашта, сыртка болсо чымчык келди жазбашта. Кайрайык баскан ырыкты түтөтүп, кыйкырасың каңгакшап, кайран күкүк кыйкырасың каңгакшап. Кандай болот кайыл болуп алмашсаң, таң атканча сен сайрасаң мен ыйлап,
бүркүк дейсің сен олам, а мен болсо сүйгөнүм деп кайгырам. Адам деген атым гана болбосо, көңөрдөн кайсыл менин айрымам. Кайран күгүгө көбүздүн күнөөбүз, баарын кечип сүйүң издеп жүрөбүз. Сага күкүк мага секет болсо не, жок дегенде өзгөрүлүп бүрөбүз. Кайран күкүк кайран. Анда деле сен калмаксың Зейнепсиз, же болбосо мен калмакмын секетсиз. Биз издеген бакыт болуп жүрбөсүн, муң менен ыр чыкпай тура себепсиз. Сайра күкүк сайды жарып мұң канып, сүйгөнүм да бүтпөс болду ырдалып. Сүүлөрдү чыңгайлантып чыйралтат, менде акын сендей гана кушкалы. Кайран күкүк кайран мен, түүлөрдү чыңгайлантып чыйралтат, менде ырчы сендей гана кушкалы. Калмурат Рыскуловдун 50 жылдыгына карата Актала жергесинде өткөрүлгөн кароо сынакта 1-орун 2 өнөрпозго ыйгарылган. Калмурат агабыздын айылдашы Майрамкүл Турдукеева да 1-орунга татыктуу деп табылган. Сахнада Майрамкүл Турдукеева, жөнөкөйүм сөзү сонун бүбө Жусубалиеваныкы, обону Калмурат Рыскуловдуку. Опасыз өткөн күндөрү бир өзүңдөй, оболоп күйгө келип көмөкөйүм. Оролуп ойлорумдун түрөчүнө, ойготтуң сезимимди жөнөкөйүм. Эй жөнөкөйүм, ой жөнөкөйүм, ойготтуң сезимимди жөнөкөйүм. Жүрөгүм бүлүктөндөй бейкуттанып, жүргөндө махабаттан ыракталып, жолугуп мен өзүңө калдым капыс, кылгырган көздөрүңө кынапталып. Эй жөнөкөйүм, ой жөнөкөйүм, кылгырган көздөрүңө кынапталып. Эй жөнөкөйүм, ой жөнөкөйүм, кылгырган көздөрүңө кынапталып. Салып алдыртадан бир өзүңө, ба бердим жөнөкөйлүк мүнөзүңө. Таптым деп табалдагы
адамымды талайдын гүлүндү жүрөгүмө эй жөнөкөйүм ой жөнөкөйүм талайдын гүлүндү жүрөгүмө эй жөнөкөйүм ой жөнөкөйүм талайдын гүлүндү жүрөгүмө Өткөн күндөрү бир өзүңдөй оболоп күйгө келип көмөкөйүм оролуп бойлорумдун чүрөчүнө ойготтуң сезимимди жөнөкөйүм эй жөнөкөйүм ой жөнөкөйүм ойготтуң сезимимди жөнөкөйүм эй жөнөкөйүм ой жөнөкөйүм ойготтуң сезимимди жөнөкөйүм жөнөкөйүм ой жөнөкөйүм ойготтуң сезимимди жөнөкөйүм эй жөнөкөйүм ой жөнөкөйүм ойготтуң сезимимди жөнөкөйүм Белгилүү акыныбыз Зайырбек Ажыматов Калмурат Рыскуловдун кайрыктарын арбалып, кезегинде студенттик куракта чогуу жүрүп, чогуу басып, анын талантына таасын баа бергени бар. Эмесе акын Зайырбек Ажыматовдун калемине жазылган Жалгыздык аттуу ырдыгыңыздар. Обону Калмурат Рыскуловдуку, сахнада Калмурат Рыскуловдун айылдашы Адилет Чолпонбек уулу. Мұңайып көктің асылған ақақтай болған ай жалғыз жабырқап турам мен дағы жарығым болатай жалғыз жарығын шашқан көптөргө жандабай жанды күн жалғыз адашқандағы ким жалғыз көңілім чөгіп тереңге бөдөнім турат жаш қысып жалындап күйгөн жан елім мұздатып барат жалғыздық жарығын шашқан көптөргө жандабай жанды күн жалғыз алалы болып бір бүтін адашқандағы күн жалғыз алалы болып бір бүтін адашқандағы ким жалғыз мұңайып көктем асылған ақақтай болған ай жалғыз жабырқап барам мен дағы жарығым болатай жалғыз жарығын шашқан көптөргө жандабай жанды күн жалғыз алалы болып бір бүтін адашқандағы ким жалғыз алалы болып бір бүтін адашқандағы
адашқандағы кем жалғыз. Сөзі Абдыжапар Егенбердиевтікі, обоны Қалмұрат Рысқұловтықы. Атқаруучу Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясының ел ырчысы эстебес тобунун жетекчиси, белгилүү ырчы аткаруучу Талант Сыдыков. Биіктен түшкөн мөл турсу, берметтей күнгө жалтырап, сездирип салқын илебин аскага тиіп жанчылап. Манаттай күйіп қыр жақтан, жел өпсө тоонун гүлүнөн, капчыга өңдү гүлдөп, алдастайт менин дүнүйөм. Алыста жүргөн жан курбум, жарыма окшоп өзүмдүн, көзүмдөн учуп караның өрүктөй болуп эзилди. Көзбөй коюп таптакыр, жетимдей мага түштүң ай, көкүрөк сана көмүлөт, камоодо калган туткундай. Жарыгы болгон мезгилдин, жарымы күндө жарым ай, тагдырдан күтсөм эликтей, таптырбай кеттиң жаным ай. Кыйчалыш жолдун айынан, калбадым сага, калкылдап барат кайнадыр кар, кыра болуп Шудурап күмүш баректер, жел жүрсө муздак сыдырым, сагындым сиздин агай деп, жан оруп чыкты шыбырым. Көңүлгө түшүп көп сана, көзүңдөн жашың кулатып, колдорун булгап канаттай, караның турду узатып. Кең дүйнө болуп керемет, кебимдин таппай кыябын, калкылдап барат кайнадыр кар, кыра болуп кыялым. Кең дүйнө болуп керемет, кебимдин таппай кыябын, калкылдап барат кайнадыр кар, кыра болуп кыялым. Калкылдап барат кайдадыр кар, кыра болуп кыялым. Өмүр сөзү Жолон Мамытовтуку, обону Калмурат Рыскуловтуку. Алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мунарбек Чобиев. Бойго жетип кара кыздар эй кечеги, кызыл тазыл түргөбөлөй тай көчөнү, суктандырат жаш балдардың эй алдыдан. Сеникинен өмүргө бей экенин, сеникинен өмүргө бай экенин унутулат далай сууну кечкениң, далай үйдөн далай үйгө ай көчкөнүң. Улуу күндүн маегинен ай бошобой, унутасың жылдар кантип өткөнүн, унутасың жылдар кантип өткөнүн. Уюлгуган туну койлор андайда, чырак болуп жанып турат эй маңдайда. Кызык таттуу табышмактуу ай жашоонун, бирок дамы калбай тураң эй таңдайда, бирок дамы калбай тураң эй таңдайда.
токтотпостон салат өмүр жүрүшүн табихаттан алат каткан ай үлүшүн туулган жерден жүрөк калат ай от болуп жалбыртаган жалын болуп эй бир үзүм жалбыртаган жалын болуп ай бир үзүм туйбайсың сен турпатыңдан ай күмөндөп калар болсоң сезимдердиң ай үнүмдө качандыр бир кайра баштан ай жаралсак мен өзүңө келер элем эй сүйем деп мен өзүңө келер элем ай сүйем деп качандыр бир кайра баштан ай жаралсак мен өзүңө келер элем эй сүйем деп мен өзүңө келер элем ай сүйем деп мен өзүңө келер элем ай сүйем деп Канышай сөзү Акбар Рыскуловтуку, обону Калмурат Рыскуловтуку. Аткаруучу Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Аскат Мусабеков. Аламда güzel ele güz Alamda ekөөбүз элебиз Ай карайт жүзүңдү аймалай Аралап камышты келебиз Жүзүңдү аймалай тагышай Жүрөктүн аптык кандабышай Камыштар шудурай татыңды Канышай, канышай, канышай Кайталайм ичимден атыңды Канышай, канышай, канышай Камыштар шудурап шыбырап Камыштар алдыңа жыгылат Канышай, канышай, канышай Кайталайм атыңды шыбырай Жүзүңдү аймалай тагышай Жүрөктүн аптык кандабышай Камыштар шудурай татыңды Канышай, канышай, канышай Кайталайм ичимден атыңды Канышай, канышай, канышай
кетпейм деп келем, эки адам бир гүлдө эскирген. Камыштар ошондон ушул күн канышай канышай деп келген. Жүзүңдү аймалай тагышай, жүрөктүн аптыкканда ошай, камыштар шуудур айтатыңдей, канышай канышай канышай. Кайталайм ичимден атыңды, канышай канышай канышай. Жүзүңдү аймалай тагышай, жүрөктүн аптыкканда ошай, камыштар шуудур айтатыңдей, канышай канышай канышай. Кайталайм ичимден атыңды, канышай канышай канышай. Кайталайм ичимден атыңды, канышай канышай канышай. Сүйүү сөзү Манас Алымбаевтыкы, ону Калмурат Рысполовтуку. Сахнада маданияттын мыкты кызматкери Эллада Асылбекова. Жашымды көрдүм, сүйүндүм, тунуктугум
Аян сөзү Жолон Мамытовтуку, обону Калмурат Рыскуловтуку. Калмурат Рыскулов атындагы сыйлыктын ээси Жылдыз Мырзабекова сахнада. Аян берет көргөн түшүн түнүндө, аян берет кылган ишим күнүгө, кар мөндүргөн ай кабылсам да мен канчалык, мен бактылуу болорумдун ай сүйдө, мен бактылуу болорумдун ай сүйдө. Көкірөгүм толо түшүп сырларга, аян берет ар мүнөттөр жылдарга, мен бактылуу болорумдун ай жашоодо, мен бактылуу болорумдун ай ырларда, мен бактылуу болорумдун ай ырларда. Арбаган сансыз ойлор бутагып, ар бир күнүм толурумда суналып, аян берет ай келечеги ай элимдин, мен бактылуу болорлугум ай тууралуу, мен бактылуу болорлугум ай тууралуу, мен бактылуу болорумдун ай сүйдө, мен бактылуу болорумдун ай ырларда. Урматтуу меймандар, өзүңүздөргө болгондой Калмурат агабыздын обондорунун текстери адамды терең ойго салып, жашоого философиялык өңүттөн туруп кароого түрткү берет. Анткени Калмурат Рыскулов агайыбыз поэзияга астейдил мамиле жасаган. Поэзияны кастарлап, ар бир акындын ырларына үңүлүп, обон чыгарам деп машакатка түшкөн. Туура айтасыз, Калмурат агабыз кыргыз поэзиясынын кемеңгерлеринин, даанышмандарынын, мыкты акындарынын сөздөрүнө обон жараткан. Сооронбай Жусуев, Турар Кожомбердиев, Тургунбай Эргешев, Акбар Рыскулов, Атантай Акбаров, Абдыжапар Эгембердиев, сонун бүбү Жусуалиева өңдүү акындардын поэзияларына кайрылган. Ооба, Чыңгыз мырза, өзүз баамдап билгендей, Калмурат Рыскулов акындардын ичинен Жолон Мамытовду жогору баалап, мына ушул акындын чыгармаларына бир топ обондорду жараткан. Анда эмесе дал ушул акын Жолон Мамытовдун сөзүнө жазылган дагы бир ыр ушул жерде жаңырсын. Калмурат Рыскуловдун атын өчүрбөй келечек муунга калтыруу үчүн Актала жергесинде чыгармачыл топ түзүлгөн. Ал чыгармачыл топ Калмураттын жеңелери деп аталат. Мына ушул чыгармачыл топ азыр алдыңыздарга чыгат. Чын жүрөктөн сүйлөшүү сөзү Жолон Мамытовдуку, обону Калмурат Рыскуловдуку, аткаруучулар Акталаадан келишкен Калмураттын жеңелери тобу.
Эмесе алдыңыздарда Калмурат Рыскуловдун 50 жылдыгына карата Ақтала районунда өткөн кароо сынакта башкы байгеге ээ болгон Шабдан Нурманбетов. Издеп келем сөзү Тургунбай Эргешевдики, обону Калмурат Рыскуловдуку. Сүйүмдүн сүрөттөрү тармалданып, жашыган жан дүйнөмдү дүлүктүрөт, жайнаган эки көзүң балбал жанып, талпынып колун сунуп кыт-кыт күлөт, жайнаган эки көзүң балбал жанып, талпынып колун сунуп кыт-кыт күлөт. Эстелик боло бербейт гүлдүн бары, кыздарга кызылдарын иргеп берем, сен үчүн сыздап жүрүп ыр жаратып, өзүмдү тереңдиктен издеп келем, сен үчүн сыздап жүрүп ыр жаратып, өзүмдү тереңдиктен издеп келем. Чыркырайт чокту баскан аристедей, чымырап сезимдерим чыдай албай, сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай, сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай, кыйналдым сени туура чыгара албай, кыйналдым сени туура чыгара албай. Сени кайдан чыгарымды билбеймин. Сөзү Жолон Мамытовдуку, обону Калмурат Рыскуловдуку. Аткаруучу Урмат Турумбеков. Табышмактуу күтпөстүгүн күтөмүн, мындай амал билбейм качан күтөрүм. Өзүң эң сүйүп беректеп, сезим билеп сенден көптү күтөмүн. Өзүң эң сүйүп беректеп, сезим билеп сенден көптү күтөмүн. Сезим билеп сенден көптү күтөмүн. Тоого барам көдөндөгү жаңырып, түн терметкен мезгилиңди сагынып. Чокулар асман тиреп турушат, самалчынын жолун арта салынып. Чокулар асман тиреп турушат, самалчынын жолун арта салынып. Саманчынын жолун арта салынып. Жоксуң өрөн жака булалам, жолукмакка толуп өскөн алолу. Кайдасың сен жаралганбы болбосо, сени мага издетүүгө булалам. Кайдасың сен жаралганбы болбосо, сени мага издетүүгө булалам. Seni mağa izletüge bulalım.
kirpiginden vermeymin. Bilem güldün çıkışaktan çıkarım, senin kaydan çıkarımdı bilbeymin. Senin kaydan çıkarımdı bilbeymin. Senin kaydan çıkarımdı bilbeymin. Bilem güldün çıkışaktan çıkarım, senin kaydan çıkarımdı bilbeymin. Senin kaydan çıkarımdı bilbeymin. Senin kaydan çıkarımdı bilbeymin. Günөөлүү белем сөзү жана обону Калмурат Рыскуловдуку. Aşık buldum sulu kız aylağıla gül. Жалғыз келем махаббаттың өстөнүменен, ай өстөнүменен. Жазда жаңбыр жағандай яға жарашып, ашығым ай боло көрсен дамағашып. Жазға оқшоғын жаштықтың көтөсүменен, келечекке баралы қолды қармашып, ай бірге жанашып, қалбай адашып. Жүрөгүмдү эңсеткен сөздөрүңө мен, бал-бал жанган чырактай көздөрүңө мен. Ашык болдум сулуу кыз айлағыла көр. Жалгыз келем махаббаттын өстөнү менен, ай өстөнү менен. Жазда жаңбыр жағандай яға жарашып, ашығым ай боло көрсен дамақ ашып. Жазға оқшоғын жаштықтың көчөсүменен, келечекке баралы қолды қармашып, бірге жанашып, қалбай адашып. Ариспедей алпейим жүрөгүм менен, сүттөй аппак таптаза тилегим менен. Сүйүп калсам мен эми күнөдү берем, сүйүп калсам мен эми күнөдү берем, ай күнөдү берем. Жазда жаңбыр жағанда яға жарашып, ашығым ай боло көрсен дамақ ашып. Жазға оқшоғын жаштықтың көчөсүменен, келечекке баралы қолды қармашып, ей бірге жанашып, қалбай адашып. Жазға оқшоғын жаштықтың яға жарашып, ашығым
Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтойбек Асаналиев жана Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын студенттери, Токтойбек агайыбыздын окуучулары Чубак уулу Санжар, Адис Канатбеков, концертмейстер Жаннат Мансуров, Еланчелде Салмурбекова Махабат болду. Чындык сөзү Турар Кожомбердиевдики, обону Калмурат Рыскуловдуку. Сахнада Батыр Рысалиев. Адамдарга кайрылуу. Сөзү Жолон Мамытовдуку, обону Калмурат Рыскуловдуку. Замирбек Үсөнбаев атындагы жана Элмирбек Иманалиев атындагы кароо сынактарда башкы байгелерди багындырган Бакыт Акматов аткарат. Сүй журтуңду, сүй жериңди, жарыңды, адалдыкка бер күчүңдү, каныңды. Кыйын чакта кыйган болсоң өмүрдү, кыяматта калк унутпай таныңды. Адам пенде бакыл болбоң, ашынба, акмак болбоң, адалдыкка таш урба. Ансыз дале тирүү жандың ойлонтуп, ажал деген кылыч турат башыңды. Найза
Найзалашмай кылычташмай жок заман, оокаты мол кийими бүтүн ток заман. Ойледен найза жасап бир октей, кырчылдашын токтотпогон шок заман. Ойлой берсең оору менен ажалды, алыптын атал күчүңдү мазаңды. Андан көрө келер кечтин камын көр, тамак астыр боркулдатып казанды. Согун баасы семиз менен арыкта, күндүн түндөн айырмасы жарыкта. Кимге таңсып түн уйкуңдун ширини, күндүз кылган ишиң калат тарыхтой. Ойдогуңдун элдер менен бөлүшкүн, чын төгүнүн сынга салып көрүшсүн. Бариң жаман мен жакшымын дебегин, жалгыз өзүң айдабайсың жер үстүн. Арак деген айлап жылдап акырын, алыптын ап акылмандын акылын. Дал ошондо ичпей таның акылман, не жүйөңө сен ичесиң акылым. Бирөө суусун таппай жүрөт ичерге, бирөө кечүү таппай жүрөт кечерге. Мунун баары тизгин каккан жолоочу, о тирүүлүк сенин жалгыз көчөңдө. Сен аман эс тарттырып урпакты, өтсөк экен ыйык сезип турпакты. Океандардын шарпылдап турса экен, чайпабайлой кургакты. Көзөлдөрдүн көрүп шалкыр көйнөгүн, мунестедим баарын коюп өңгөнүн. Тытпар эгин 40 күнү жеп жибек курт, сулууларга жибек чубап өлгөнүн. Абы дүйнүң ажайып бир керемет, убакыттын калбырынан келенет. Биз тирүүлөр чек арасы болобуз, сансыз элдин өткөн жана келелек. Адам пенде дастарконуң жайгында, пейлиң төк бирок мунуң айрымда. Үлпөтүңдүн олтургандын баарысы, келип бербейт катал күндө кайгыңдой. Адам пендең өжөрсүң да кежирисиң, билим ойсуң көккө атылган сезимсиң. Ары менен кумурскадан кийин көй, табигаттын медетке чай өзүңсүң. Ары менен кумурскадан кийинки, табигаттын медетке чай өзүңсүң. Улонду кылгыякка салып иштеп чыккан, Бишкек шаарындагы кылгыяк боюнча болуп өткөн эл аралык конкурстардын 2 жолку баш байгесинин жеңүүчүсү жана Казакстан Республикасында өткөн эл аралык конкурстардын 2 жолку ээси. Алдыңыздарда Сүймөнкул Жылдызбеков Калмурат Рыскуловдун Айдайга чыгармасын кылгыяктын коштоосунда аткарат.
Калмурат Рыскуловдун эң алгачкы обонун угуңуздар. Кыялды кантип тыямын. Сөзү Сооронбай Жусуевдики. Сахнада Урмат Турумбеков жана Адилет Чолпонбек уулу. Бейхабар жүргөн кезимде бейпайды салдым сезимге, ак чумал жүзүң албырбай ардайым акыл эсимде. Ömürgө adam bir gelen, ömürgö adam bir belen, ömrünün tattуу gündörün ay ötkürüsü kana biri gelen, ömrünün tattуу gündörün ay ötkürüsü kana biri gelen. Attın ay mınça geçigin, akırın gezigin, ölümden sinimden ay ökünüş turdu sezilir. Tapınmaya sığınağım, kalbına vergen kıyağım, kırgıday tanbay sakın çarmay, kıyaldı kantip kıyamın. Kırgıday tanbay sakın çarmay, kıyaldı kantip kıyamın. Apar жүргөн кезимде бейпайды салдың сезимге, ак жумал жүзүң албырбай ардайым эдин эсимде. Ömürgө adam bir gelen, ömürgö adam bir belen, ömrünün tattуу gündörün ay ötkürüsü kana bir gelen, ömrünün tattуу gündörün ay ötkürüsü kana bir gelen, tattуу gündörün ay ötkürüsü kana bir gelen. Эки төрө сөзү Жумадин Кадыровдуку, обону Калбурат Рыскуловдуку. Сахнада жаш ырчы аткаруучу Анарбек Сүйүндүков. Сүйüm seni süyüm gündöy göktөгү, sen kütkөндөй sүйüm жалт деп өчпөдү. Өрчүп өрчүп улуң өрткөң айланып, ömürümdün gülgün gezin örttödün, ömürümdün gülgün gezin örttödün. Ак сүйүнүн шеккелтербей салтына, ардактасак жетер болсок баркына, экөөбүздү сезмек эмес тозоктой, экөөбүздөн качмак эмес бактына, ekobüzden kaçmak emez baktı da.
болмаса азыркыдан адамдар да бактылуу азыркыдан дүйнө болмок башкача азыркыдан дүйнө болмок башкача жүрөгүмен ширенип эзилсе өтүнөрүм абалыма түшүнүп кайрыла көр мен тирүмдө кезикпе кайрыла көр мен тирүмдө кечикпе түшүнүп кайрыла көр мен тирүмдө кечикпе кайрыла көр мен тирүмдө кечикпе кайрыла көр мен тирүмдө кечикпе кайрыла көр мен түрүмдө кечикпе Болгачың болсоң кантеттеп бой кере ырдап өткөндү жан дүйнө менен жуурултуп жакшыбын кылган көктөмдү. Болоюн сенин боогачың сөзү кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Акбар Рыскуловдуку. Убону Калмурат Рыскуловдуку сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев. Алмашып күзгөге жашыл жай ат башы мага те шашылбай ат кечпей суунун эй агымын арманым актын башындай боздуган чалып томашын бойлобой турам эй омашын боздоп койсом эй ат башым болоюн сен
көңүлүмдө көктөм эле, көрүшпөй бул дүйнөдөн өткөн эле, кырчындай жашты кыйып ташбоор өлүм, өнөрпоз Калмураттан өктөм беле. Көктөм эле. Сөзү Сооронбай Жусуевтике, обону Калмурат Рыскуловтуку. Сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Салима Балтаева. Göktüm ile, can ile, caz yağmuru tökün ile, kafana say gözüm ile, duvarların kirpik var köpün ile, seyirde bakta yürüsün aytamadım, sen o şalgız sanaştın ay kaynaladın, melimin tübüt tursan göz nuruna, men nege bayqaladım ay bayqaladım, bolğondur bayqalastık taqdırımdan, taqdırdın tayızdık je tardığından, sezimge oldu tansıp qarasam, sen üçün keçiririm bardığından, negedir oşol yazdı estey berem, estem de anday жазsam men жетпей келем, alemi senikindey көз карашты, аттилай мен ечкимден ай сезбей Seyilde bakta жүрсөк айтамагым, sen ошол көз караштың ай кайталадың, мелимиң төгүп турсан көз нуруңан, мен неге байкабадым ай байкабадым, негедир ошол жазды эстей берем, эстем да андай жазга мен жетпей келем, алиби сеникиндей көз карашты, аттың ай мен ечкимден ай сезбей келем, аттың ай мен ечкимден ай сезбей келем. Азаттык ыры. Сөзү Акбар Рыскуловтуку, обону Калмурат Рыскуловтуку. Аткаруучулар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев жана маданияттын мыкты кызматкери Мейман Үсөнбаев. Азияда калкыйноткон элден биз, азапты да тозокту да жеңгенбиз, асабаңды бийик көтөр кыргызым, азаттыкта жашоо үчүн келгенбиз, жаштарын намыс кармасын, жалын элге артасын, халкыңды коргоо, жалпыңды колдоп, жараткан өзү жалгасын, жараткан өзү жалгасын. Тарбиясын бабалардын көргөнбүз, тарыхты биз ташка жазып келгенбиз, душмандардын ала тоого жонотпой, досубузга төрдөн орун бергенбиз, жаштарын намыс
эки тууан эл болуп, алгаладык башкаларга тең болуп.